Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Жана бүгүнкү сабагыбыздын темасы термоэлементтер, термобатареялар, жарым өткөргүчтүү күн батареялары. Сабактын жүрүшүндө балдар термоэлемент, фотоэлемент жана термофотобатареялар менен таанышасыңар. Термоэлементтердеги жана фотоэлементтердеги электр тогунун принциптерин салыштырасыңар. Жана термоэлемент жана фотоэлементтердин практикалык колдонулуш аймактарын билесиңер. Бүгүнкү сабакта кездешүү үчүн негизги түшүнүктөрдү кайта кетели. Булар термоэлемент, фотоэлемент, термобатарея, күн батареялары жана термопара. Буга чейин балдар биз силер менен түрдүү чөйрөлөрдөгү электр тогун карадык. Ал чөйрөлөргө кайсылар кирди эле? Биринчиси металлдардагы электр тогу, андан кийин суюктуктардагы электр тогу, газдардагы электр тогу, жарым өткөргүчтөрдөгү жана вакуумдагы электр тогунун табияттарын карап чыктык. Бул учурда албетте биз сырттан электр тогунун булагын кошуу менен ушул чөйрөлөрдө электр тогу кандайча жүрөт жана ушул чөйрөлөрдө электр тогун алып жүрүүчүлөр болуп кайсыл бөлчөлөр эсептелет? Мына ошолорду жакшы билдик. Бирок кээ бир учурда балдар ушул сырткы электр таласын же болбосо сырткы электр тогунун булагын кошпогондо эле ар кандай физикалык процесстер же болбосо ар кандай физикалык кубулуштардын таасири астында ушул өткөргүчтөрдө биздин учурда мисалы металл өткөргүчүндө электр тогу пайда болгондугу байкалган. Ал эми бул кубулуш балдар термоэлемент же болбосо термопара деп аталган түзүлүштөрдө айкын көрүнөт экен. Ал эми термоэлемент дегенибиз же болбосо термопара дегенибиз эмне экен балдар? Термоэлемент же термопара деген бул ар түрдүү эки өткөргүчтөн турган туюк чынжыр. Эгерде эки өткөргүчтүн ширетилген бир учу муздак, ал эми экинчи учу ысытылса, анда чынжырда термоэлектр кыймылдаткыч күчү пайда болуп, ал жерде термоэлектрдик ток пайда болот балдар. Термоэлектрдик деп өзү эле айтып тургандай, албетте температура менен байланышкан. Мына силер көрүп тургандай анимациялык сүрөттөлүштө эки башка металлды ширетип, анан ошол ширетилген учун ысыта баштасак, алардын экинчи учу албетте башка температурада, ал эми биз ысытып аткан учунун температурасы жогорулай баштайт. Силер көрүп тургандай гальванометрде электр тогунун пайда болгондугун билет экенбиз балдар. Демек, ушул кубулуштун өзү балдар термоэлемент же болбосо термопара деп аталган түзүлүштөрдө кеңири колдонулат. Ал эми термоэлемент же термопара деген силер көрүп тургандай мына ушундай ширетилген эки башка өткөргүчтөн турган чынжыр экен балдар. Бул кубулуштун ачылышы немец окумуштуусу Томас Йоган Зебекке байланыштуу. Демек, 1821-жылы Зебек мына ушул эки башка металлды ширетип, алардын ширетилген учун бир учун ысыта баштап, ал эми экинчи учу ошол эле температурада муздак калган учурда ушул чынжырда электр тогу бар экендиги байкалган. Демек, ширетилген эки түрдүү металлдардын бир учун ысытуу, экинчи учун муздатуу менен ишке ашат экен балдар бул кубулуш. Азыр болсо ушул Зебектин кубулушуна негизделген көптөгөн термокабылдагычтар жана термоказандар кеңири колдонушка ээ. Кызыктуусу мына термокабылдагычтар эмне экендигин баарыбыз эле билебиз. Мисалы, ар бирибиз окуган мектепте атайын термокабылдагычтар турат. Мисалы, өрт коопсуздугун сактоо үчүн, мисалы температура ошол класста кандайдыр бир бөлмөдө температура көтөрүлө баштаса, ал кандайдыр бир температуранын чегине жеткенде термокабылдагыч иштейт дагы сигнал бере баштайт. Же болбосо ошол термокабылдагычтын негизинде түзүлгөн реле иштеп, ал жерде суу чачырай баштайт. Мына ушунун өзү, демек, термокабылдагычтарда кеңири колдонулат экен. Мына ушул термокабылдагычтарга колдонулган кубулуш албетте Зебектин эффектисине негизделген. Бул жерде мынакей ушул термоказандар кадимки эле отко ысытылат, бирок ошол түбү эки түрдүү металлдан турат дагы, ал металл атайын USB портко туташтырылган. Жана ал казанды астан ысыта баштаганда, демек ошол эки металлдын ширетилген учун ысыта баштаганда, албетте ал чынжыр катары, туюк чынжыр катары алынат да, ал жерде электр тогу пайда болот.
Жана ошол электр тогун колдонуп балдар биз өзүбүздүн мисалы телефонубузду заряддап алсак болот экен. Мындай казандар көбүнчө тоого чыкканда, пикникке чыкканда абдан ыңгайлуу болуп саналат. Ошондуктан ал ушул казандардагы албетте колдонулган кубулуш ушул зээбектин эффектисине негизделген экен балдар. Ширетилген эки металдын ширетилген учун бирөөсүн ызытып, бирөөсүн болсо муздатсак, чындап эле ал жерде электр тогу пайда болобу же пайда болбойбу? Аны болсо төмөндөгү эксперименттик видео тасмадан көрөлү. Туйн жана темир. Пластиналардын ширетилген бир учу муздак суусу бар идишке салынган. Ал эми экинчи учун биз шам менен ысытабыз. Вольтметр нөлдөн айырмаланган чыңалууну көрсөтө баштады. Бирок албетте 1 милливольттон төмөнкү абдан кичине чыңалуу. Металдын кошулган учу андан ары ысытыла берет. Бара-бара чыңалуу 1,5 милливольтко жетти. Ошондой болсо да бул электр тогу. Эгер ушундай пластиналардан миңди удаалаш туташтырсак, кадимки батареялардагы 1,5 вольтко ээ болобуз. Термоэлектр кыймылдаткыч күчүнүн чоңдугу термопараны түзгөн металдардын касиетинен көз каранды. Бул заводдук термопарада хромель жана алюмель, никель негизиндеги эки куйма колдонулган. Анын үчүн шамдын жалынына кармайбыз. Мында чыңалуу 29 милливольтко барабар болгонун көрдүк. Термоэлектр кыймылдаткыч күчүнүн чоңдугу ширетилген металдардын муздак жана ысык эки учундагы температуралардын айырмасына дагы көз каранды. Айырмасы канчалык чоң болсо, термоэлектр кыймылдаткыч күчү дагы ошончолук чоң. Термопаранын бул касиети аны өтө төмөнкү температурадан жогорку температурага чейинки өлчөөчү термометр катарында колдонууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул термопаранын жардамы менен -200 градус Цельсийден плюс 1200 градус Цельсийге чейинки температураны өлчөөгө мүмкүн. Аны өлчөөчү куралга бириктирип, шамдын жалынынын температурасын өлчөп көрөлү. Биз байкагандай, жалындын температурасы 800 градус Цельсий экендиги көрүнүп турат. Мына балдар, демек чындап эле эки башка металдан жасалган жана ал эки башка металдын ширетилген жерин ысыта баштасак, ал чынжырда электр тогу пайда болгондугун жогорудагы эксперименттик тасмадан дагы көрдүк. Азыр болсо балдар, ушул эле зээбектин кубулушуна карама каршы кубулуш пельтенин кубулушуна көңүл буралы. Бул кубулуш кандайча жүрөт? Пельте кубулушу же болсо пельтенин эффектиси деп аталган кубулуш эки түрдүү ширетилген өткөргүчтүү чынжырды сырткы ток булагына кошсок, токтун багытына жараша өткөргүчтүн ширетилген жерлери же ысыйт, же муздайт. Бул силер көрүп тургандай, ошол зээбектин эффектисине каршы келген эффект. Башкача айтканда, зээбектин эффектисинде биз ширетилген эки металдын ширетилген учун ысытсак, анда чынжырда электр тогу пайда болотса, мында болсо тескерисинче ошол чынжырда эки жагы ширетилген чынжырдан электр тогун өткөрө турган болсок, анда ошо токтун багытына жараша ал эки учу же муздайт экен, же болбосо ысыйт экен балдар. Бул эффект француз окумуштуусу Жан-Шарль Пельтье тарабынан ачылгандыктан 1834-жылы Пельтьенин эффектиси же кубулушу деген атты алган. Бул кубулуш бир эле металлдарда эмес, жарым өткөргүчтөрдө дагы кеңири колдонушка ээ. Жана жарым өткөргүчтөрдө колдонулган эффект азыркы кезде техникада кеңири перспективалуу түзүлүштөрдү жасоого мүмкүнчүлүк ачып атат. Буларга мисалга азыркы кезде бардык компьютерлердин процессору иштегенде ысып кеткендиктен аны муздатып туруу үчүн албетте кулер деп аталган вентиляторлор колдонулат. Ал эми алардын иштеши албетте компьютердин иштешиндеги үндүн чоңдугун, же болбосо ар кандай чууларды жаратат. Ал эми ушул Пельтье эффектисине негизделген жарым өткөргүчтөрдүн жардамы менен ошол компьютердин процессорлорун эч кандай чуусуз эле, үнсүз эле иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле азыркы кезде көптөгөн автомобиль куруучулуу заводдор тарабынан авто
муздаткычтар жана ысыткычтар кеңири иштелип чыгып атат. Биз жогоруда айтпадыкпы, демек ушул өткөргүчтөрдү токтун багытына жараша ал учтары же муздайт, же болбосо ысыйт деп. Мына ушул муздаган эффектиси автомуздаткычтарда кеңири колдонулат балдар. Ал автомуздаткычтарда силер көрүп тургандай, кадимки эле заряддык түзүлүштү сайган орунга же болбосо портко саюу менен эле ошол автомуздаткычтарды муздатууга мүмкүнчүлүк алат экен балдар. Мына ушундай кызыктуу эффектилер, демек термоэлементтерде кеңири колдонушка ээ экен балдар. Азыр болсо ушул айтылгандарды бышыктоо максатында бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Муздаткычтын жана ошону менен бирге ысыткычтын да кызматын аткарган автономдуу түзүлүштөрдө кимдин эффектиси колдонулат? Биринчиси Зеебектин эффекти, экинчиси Пельтиенин эффекти. Мен оюмча бул суроого оңой эле жоопту таптыңар болуш керек. Албетте, туура жооп Пельтиенин эффекти. Биз жогоруда эле айтып кеттик, демек ошо электр тогунун багытына жараша дедик. Ал ширетилген жерлер же муздайт, же болбосо ысыйт деп. Демек бул эффект албетте Пельтиенин эффектисине негизделген. Эми сабагыбыздын экинчи бөлүмүнө өтөлү. Бул бөлүмдө биз силер менен жарым өткөргүчтүү батареялар жөнүндө сөз кылабыз. Албетте, азыркы кезде жарым өткөргүчтүү батарея түшүнүгү ар бирибизге белгилүү экендигин билебиз. Мисалга, жөнөкөй биз үйдө колдонгон калькулятордон тартып, космостук жердин жасалма жандоочулары дагы ушул күн батареяларын колдонушат балдар. 1 метр квадрат жерге, жердин бетине күндөн 3 киловатт саат энергия келип түшөт экен балдар. Бул 3 киловатт саат энергияны кандай түшүнсөк болот? Мисалы, 100 ваттык лампочканы баарыбыз билебиз. Мына ушул 100 ваттык лампочка 10 саат күйсө, анда 1 киловатт сааттык энергия алынат. Же болбосо, ушул 100 ваттык лампочкадан 10 лампочка 1 саат күйсө, анда 1 киловатт сааттык энергия алынат балдар. Эми ойлогулачы, 1 эле метр квадратка 3 киловатт саат энергия келип атса, ал эми жер жүзүнүн, жер шарынын бетинин аянты 510 миллион километр квадрат. Ушул беттин миңден же миллиондон бир эле бетине түшкөн күндүн энергиясын биз колдоно алсак, туура колдоно алсак, анда жерде албетте энергетикалык кризис деген түшүнүк болмок эмес балдар. Мына ушул жерге келип түшүп аткан күндүн энергиясын эффективдүү колдонуу максатында азыркы кезде жарым өткөргүчтүү күн батареялары кеңири колдонулат. Бирок жарым өткөргүчтүү күн батареялары салыштырмалуу түрдө азыркы кезде абдан кымбат. Эмне үчүн кымбат? Мисалы, жерде кремний элементи жердин катмарынын 80% ээлейт. Ушунчалык көп болсо, анда эмне үчүн кымбат деген суроо туулушу мүмкүн. Көрсө, жарым өткөргүчтүү күн батареяларын түзүш үчүн бизге силициум О2 эмес, башкача айтканда кремний оксиди эмес, бизге таза кремний керек. Ал эми таза кремнийди алыш үчүн албетте аны тазалоо процесси жүрүш керек. Мына ушул тазалоо процесси кымбат болгондуктан азыркы кезде күн батареялары дагы кымбат болуп аткандыгы ушундан экен балдар. Мисалы, 500 килограмм кремний оксидин тазалоодон кийин болгону 50-90 килограмм гана таза кремний алынат балдар. Мына ошонун негизинде азыркы заманда жарым өткөргүчтүү күн батареялары кымбат болуп атканы дагы ошол себептен. Албетте бул убактылуу гана деп ойлойбуз, анткени технологиянын өсүшү менен албетте ушул кремнийди тазалоо процесси дагы арзандап, анан күн батареялары дагы ар бир адамга жетиштүү болуп калат деген үмүттөбүз. Ал эми биринчи күн батареялары 1953 жылы АКШнын Америка Кошмо Штатынын улуттук аэрокосмостук агенттигинин окумуштуулары тарабынан биринчи жолу түзүлгөн. Азыркы кезде күн батареяларынын колдонуш аймактарын айтып түгөтө албайбыз. Анткени көп аймакта күн батареялары кеңири колдонушка ээ. Автономдуу үйлөр деп коебуз, ошол
күндүн энергиясын электр энергиясына, жылуулук энергиясына айландыруу максатында күн батареялары колдонулат. Азыркы кезде гелиомобилдер деп аталган автомобилдердин түрү дагы кеңири тарай баштады. Мында дагы ушу күндүн энергиясын электр энергиясына айлантып, ал энергияны болсо механикалык энергияга айландыруу процесси. Жана космостук спутниктер, космостук жердин жасалма жандоочуларынын баарысы албетте күндүн батареялары менен иштейт. Ошондой эле азыркы кезде ушу күн жакшы тийген жерлерде күн электростанциялары же болбосо гелио электростанциялары деп айтабыз, кеңири колдонушка ээ болуп, экологиялык таза электр энергиясын иштеп чыгуунун бирден бир энергетикалык булагы болуп саналат. Азыркы кезде ошондой эле күн батареяларынын абдан ыңгайлуу ийилче күн батареялары дагы колдонушка ээ болуп атат. Мына силер көрүп тургандай. Ал эми бул ийилче күн батареяларынын чыгышы ушул өндүрүштүн андан ары өнүгүшүнө дагы чоң таасир бере алат балдар. Ушул күн батареяларында электр тогун алуу процесси кандай жүрөт эми? Биз мурунку сабактарда өткөн жарым өткөргүчтөрдөгү электр тогу алынышын билебиз, бирок бул жарым өткөргүчтөрдө температуранын жогорулашы менен мындай болуп эркин электрондор көбөйүп, ал жерде өткөрүмдүүлүк жогорулаган. Ал эми күн батареяларында ошол эле жарым өткөргүчтөрдө температуранын жогорулашы эмес, жарыктаныштын натыйжасында электрондор кошумча энергияга ээ болуп, ал атомдун байланышын бузуп, эркин электронго айланат балдар. Мунун сандык теориясы силер көрүп тургандай H-нё барабар А чыгуу жумушу кошулган mv квадрат бөлүнгөн 2 деген формула менен берилет. Бул сандык теориясын немецтин улуу окумуштуусу Альберт Эйнштейн түзүп, бул теориясы үчүн 1921-жылы ал Нобель сыйлыгына татыктуу болгон. Мында H-нё деген ошол жарыктанган жарыктын фотондун энергиясы, ал эми А чыгуу дегенибиз бул электрондордун чыгуу жумушу, mv квадрат бөлүнгөн 2 дегенибиз электрондун кинетикалык энергиясы. Демек, жарыктануунун натыйжасында жарым өткөргүчтө электрондор кошумча кинетикалык энергияга ээ болуп, атомдун байланышын үзүп чыгат дагы эркин электронго айланат. Демек, жарым өткөргүчтө электр өткөрүмдүүлүгү жогорулай баштайт. Мына балдар, азыр болсо ушул жарым өткөргүчтөрдөгү электр тогунун пайда болуу процессин, же болбосо электр өткөрүмдүүлүгүнүн жогорулоо процессин азыр анимациялык тасмадан көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды уланталы. Кремний фотоэлементинде ПН өтүүсүн байкоо үчүн аларды жасоодо эки химиялык элементти кошушат. Булар бор жана фосфор. Эми эгерде биз бул процессти атомдук деңгээлде карап көрө турган болсок, фосфор кошулган кремний катмарында эркин электрондордун көптүгү пайда болот дагы, пластинанын бул катмары N тиби деп аталат. Ал эми бор кошулган кремний катмарында тескерисинче көңдөйчө деп аталган электрондордон айрылган боштуктар пайда болот. Пластинанын мындай катмары P тиби деп аталат. Бор менен фосфордун чегинде потенциалдардын айырмасы пайда болуп, ал жерде күчсүз электр таласы түзүлөт. Ушул чектеги өтүүнү биз PN өтүү деп айтабыз. Кана эми, бул кандай иштерин карап көрөлүчү? Жарык фотону кремний пластинасына түшкөндө, андагы атомдордон турган кристалдык турчулордон электрондорду жана көңдөйчүлөрдү жулуп чыгарат. Алар талаанын таасирине киргенде, зарядынын белгилерине жараша эки тарапты көздөй ажырай баштайт. Эми ушул кремний пластинасына сырткы өткөргүчтү туташтырсак, жулунуп калган электрондор бошоп калган көңдөйчүлөрдү толтуруш үчүн ал жакты көздөй өткөргүч аркылуу кыймылдай баштайт. Мында чыңалуу пайда болуп, анын натыйжасында электр тогу алынат. Мына балдар, демек жарым өткөргүчтөрдө жарыктын таасири астында ички фотоэлектрлик кубулуш пайда болуп, ошол кубулуштун натыйжасында албетте жарым өткөргүчтөрдө электр тогун ала алат экенбиз. Жана бул электр тогу албетте ушул күн батареяларында кеңири колдонушка ээ экен балдар. Негизи жарым өткөргүчтөрдү техникада колдонуу үстүндө орус окумуштуусу академиги Абрам Федорович Иоффе дагы чоң салымын кошкон. Иоффенин жана анын окуучуларынын ушул жарым өткөргүчтөрдү техникада колдонуу жаатындагы иштери бүткүл дүйнө жүзүнө кеңири таралып, азыркы кезде ушул жарым өткөргүчтөрдү колдонуу жаатында дагы чоң келечекке жол ачты балдар.
Анын ушул жарым өткөрүштөр үстүндө изилдөөлөрү албетте азыркы кезде жарым өткөрүштөрдү колдонуунун кеңири тарагандыгынын бирден бир себеби болуп саналат десек дагы жаңылышпайбыз. Анда эмесе ушу менен сабагыбыз аягына чыкты окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен термоэлементтер, термобатареялар жөнүндө сөз кылдык. Ушундай эле жарым өткөрүчтүү күн батареялары менен дагы тааныштык. Жана термоэлементтердин жана фотоэлементтердин жашоо турмушубуздагы жана техникадагы кеңири колдонушуна дагы күбө болдук. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.